Негизи бул учурга чейинки келген конокторубуздун арасынан ким бирөөсү жашоо бар, жашаш керек деген бир жакшы девизди элге таратып жиберген эмеспи? Анын сыңарындай эле жашоо болуп жатат, демек жашашыбыз керек. Жакшы жашоо менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошого жаркыраган маанайды кошуу үчүн, жакшы тилектерди кошуу үчүн, музыкаларды кошуу үчүн биз болушунча Кел чай ичели программасы өз ишибизди баштап жана аракет кылалы. Баарыңыздарга салам айтабыз. Айпер Адамкулова кызматыңыздардамын. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө салам айтабыз жана кош келиңиздер дейли. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд бул кениялык чайлардын кылдаттык менен тандап алган. Бул дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана үй бүлөбүздө жакшы көргөн чайдын эң сонун түсүнүн айкалышы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү октуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Эми ушул мүнөттөрдөн тарта биз менен бирге болуңуз, чай ичели, келиңиздер, кош келиңиздер, жалпы көрүүчүлөрүбүз. Аны эмесе бул саатты дагы жакшы маанайда өткөрүп алуу үчүн биз студиябызга конок чакырганбыз. Маек кылалы, оюн ойнойлу, сиздер дагы биз менен бирге болуңуз дейли. Аны эмесе тааныштырып өтөлү. Жаш актер бизде Кайрат Дамирбеков. Кош келиңиз, Кайрат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эл журт менен амандашып алсаңыз болот. Жалпы кыргыз элиме, бир туугандарыма, досторума, жакындарыма салам айтам. Кош келиңиз, Кайрат. Аны эмесе сиздеги эң алгачкы бир чоң жаңылык бар экен, Жакында эле ошол Өзбекстанга барып, жакшы бир наамды жеңип келиптириз, болгондо дагы мырзалар арасындагы эң мыкты актер деген наам, Ташкентке барып келиптирсиздер. Ошолдон сөз баштайлычы, келиңиз. Алгач наамыңыз менен куттуктап коелу биз дагы. Азаматсыз, куттуктайбыз. Ал Түрксой эл аралык уюму тарабынан уюштурулган студенттер арасындагы фестиваль. Анан ал жака барыш үчүн Кыргызстандын ичинен атайын конкурс жарыяланып, спектакльдерди койдук. Бүйүсүрө Бешнали университетинен 4 курс катыштык, бири-бирибиз менен атаандашып ат салышып. Анан Кыргыз драм училищесинен дагы 2 курс катышты. Анан ошолордун ичинен тандап, анан бактыбызга биз өтүп кеттирбиз. Биз Ташкентке барып, анан Ташкентке 7 мамлекет барды. Кошуна мамлекеттердин, коңшу мамлекеттердин 7 мамлекет. Анан ошолордун арасынан эң мыкты мырзанын ролу деген наамды жеңип алдым. Кайсы спектакль менен барып, кайсы каарман менен ошол наамды жеңип келдиңиз? Биз деген француз жазуучусу Жорж Фейдо деген жазуучунун айымдар кийимин тигүүчү комедиялык жанрдагы спектаклин алып барганбыз. Ал жакта жалгыз комедия алып барган биз экенбиз. Баары тең трагедия, драма ойноштон биз комедия ойноп, ошол себептен жеңип алдым деп ойлойм. Сиз кандай каарманды аткардыңыз эле ошондо? Ал жактагы менин образым Молино деген башкы каармандын ролу болчу. Ал аферист, бабник, аялдын көзүнө чөп салган, башка аялдар менен жүргөн, ушундай эме болчу да, образ болчу да атайын. Анан ошол образды колдон келишинче чыгарганга аракет кылдым. Жакшы. Канча убакыт даярдык көрдүңөр? Деги эле утабыз, ушул Ташкентке барабыз деген ойлор болду беле негизи? Бул спектакльде Ташкентке барабыз деп даярданган эмеспиз. Бул жакта биздин агайыбыз, биринчиден агайыма да ыраазычылык билдирем. Кыргыз эл артисти Эгемберди Бекболиев биздин агай. Аны атайын биз жыл сайын ошол спектакль коюп экзамен тапшырабыз да. Ошол спектакльде ким кандай ойносо ошого жараша баа алат да университетте. Анан ошого карата даярдап атканбыз, анан ортодон эле ушундай конкурс чыгып калды. Анан ал конкурска катышып көрөлү, өзүбүздүн күчүбүздү сынап деп спектакльде колдон келишинче эртерээк даярдап, анан катышып аракет кылып көрдүк. Эң сонун. Ал жактагы башка мамлекеттерде биздин кыргыз элинин бир спектакльде аткаруучулук, балким кийимдер тарабынанбы, образдар салыштырмалуу айырмачылык бар бекен?
Айырмачылык бар. Эмнесинде? Окутуу жагынан го дейм. Биз байкап көрсөк мындай башка мамлекеттер окутуучу зданиясы жакшы, бирок билим алуусу начар окшойт да. Биз карап, булар өлө күчтүү окшойт. Биз эмнеге биз булардын жанынан жөн болуп калабыз го деп көрүп отурдук. Бирибиздин спектаклибизди бирөөбүз көрүп отурдук да. Башка мамлекеттер бирөө коюп атканда биз тиякта көрүп отурдук. Анан көрүп баштасак эле башкалардыкы чоң анча эмес. Чоң биз булардан жакшыраак эле ойнойт болушубуз керек, өзүбүздү кармай эле. Ошо Кыргызстандан бери келсек өзүбүздүн намусубузду коргоп деп. Ошол колдон келишинче ойноп аракет кылдык. Бизде демек канчалык мындай укмуш шарт, спектакль койгонго театрларыбыз укмуш болбосо деле, бирок билим берүү жагыбыз жакшы. Күчтүү экен. Эң сонун Бекболиев агайыбыздан сырткары дагы кандай кайсы мугалимдер берет? Негизи биздин университетте көп эле таанымал агайлар, эжелер бар. Бизге сабак бергендерден ошол Эгемберди Бекболиев биздин кураторубуз. Ал 1-курстан баштап 5-курска чейин бүтүрөт да. Бизде ар бир курс ушундай алып, мисалы 2-курстун агайы Мурат Мамбетов. Ушундай 5-терди быйыл бүтүрдү Эркин Эгембердиев агайыбыз. Ар бир курсту бирден агай алып, өзү аягына чейин бүтүрөт. Ошол студенттердин айырмачылык болуп калабы? Мисалы, Мамбетов агайдыкы башкача, алардын студенттери башкача, ошол эле Бекболиев болсо Эгембердиев, агайлардын бир сабак берүүлөрү ар кимки башкача да, мүнөздөрү башкача дегендей, анан студенттери окшошуп, бир ушундай нерселер болбойбу, айырмачылык? Кайсы чөйрөдө көп жүрсөң, ошол жакка окшошуп каласың деп коюшат го. Мени дагы ошо айта беришет туугандар, досторум. Агайың эле окшошуп калыпсың, алдыгынтип сүйлөчү деп элечи. Өзүм сүйлөгөнүм карап эле. 2-курстардыкын карасаң, Мамбетов агайга окшош, ушундай да. Ким ар кандай методика менен окутат, бирок аягы барып, бир эле жерге келет да, ар кайсы жол менен барып, бир жакка барабыз. Келечектеги пландар жөнүндө айтып бериңизчи. Бир ушул спектакль менен театрда өмүрүңүздү арнайсызбы же башка бир кино тармагына өтөсүзбү? Бул жааттары кандай сиздин оюңузда? Келечекте биринчи планда меники театр. Театр эмнеге театр? Анткени театрда жашайсың, театрда ойнойсуң, кааласаң хам болосуң, кааласаң кул болосуң. Биринчи планда театр, ошол окууну бүтүрүп, театрга кирип, театрда иштеп, анан ошол театр аркылуу кинолорго тартылып, экинчи планда кино менен кетсем деп ойлойм. Биринчи албетте театрда, Бул учурга чейинки аткарган башка ролду аткарып турсуз мында, Дагы кайсыл бир образдарды жараттыңыз? Кимдерден бир башка каармандардан дагы кайсылар бар? Азыр 3-курста аяктап атам. Ушул 3-курста Мулинонун ролун аткардым. А 2-курста спектакль эмес, ошол спектакльдерден отрывок ойногонбуз. 5 отрывок койгонбуз. Ошол 5-өнүн тең главный ролдорду ойногом мен. Гоголдун «Ревизор» деген чыгармасынан Хлестаков деген башкы ролдогу каармандыкын ойногом. «Наваждение» Али Амирлинин андагы баласынын ролун ойногом. Дагы кайсыл Туздуу чөлдөгү Сарман беле, Туздуу чөлдөгү Сармандын ролун ойногом. Дагы көп эле, бүт эле главный ролдорду көп ойногом. Эмнеге башкы ролдор сизге беришет? Бул жакта аракет десең. Эме агай сен муну ойно, сен буга ылайыктуу экенсиң деп айтпайт. Берет ролдорду, отрывокторду өзүбүз алып келебиз, китептерди окуп изденип, анан алып келип коет, ортого коет, ким кайсыны ойногусу келет, сразу алат. Анан мен мисалы ушул ролду ойнойм деп алсам, сразу мен главный ролду алам да, башында элечи. Ошону ойногум келет. Өзүңүз эле каалооңуз башкы ролду, Ошону алам деп алам, бирок мен ойногон ролду дагы 4 бала ойноп көрөт. Анан агай кимдики мыкты болсо ошол ойнойт дейт дагы, төртөөбүздү салыштырат дагы, анан мыктысын чыгарат.
Жакшы, демек мыктыны мыктысы болуп аткан экенсиз азыркы учурда деле. Жакшы. Жогоруда айтып калдыңыз да, чынында ошол баягы чыгармаларды билиш керек, окуш керек, анан ошого сүңгүп кириш керек, анан аткаруу оңоюраак болуш керек да, чынында эле мына ошол силер койгон спектакльдерди, чыгармаларды окуп чыгып анан аткарасызбы? Биз бул эле спектакль эмес, дагы толтура агайга жагыш үчүн көптөгөн пьесаларды окуп, китепканадан башыбыз чыкпай эле күндө 5 пьеса алып келебиз. Анын арасынан ошол бирөөнү эле коебуз да. Ар бирибиз 5 пьеса алып келебиз. Ошол азыр 11 студентпиз. 11 студент 5 пьеса алып келсе, агайга бирөө да жакпайт да ошол. Баарыбыз бирден окуп беребиз, жарабайт дейт, кайра алып келебиз. Ушинтип отуруп, анын аягында ошол француз жазуучусунун айымдар кийимин тигүүчү спектакли жакты окшойт, анан ошону коюп келдик. Ошол чыгармалардын баарын окуп чыгасызбы? Окуп чыкпасаң кандай экен деп агай сурайт. Биринчи аны өзүң окуйсуң да, кайра агайдын алдына барып дагы айтып бересиң аны. Болгон. Бүгүн биз ошол китеп жөнүндө, чыгармалар жөнүндө сөз кылып атканбыз да, анан негизи азыркы учурда кайсыл чыгарманы окуп жатасыз, китепке жакынсыз эле болуш керек, жогоруда айтып жаткандай эле чыгармаларды окумайынча аткаруу да кыйын болсо керек, Ооба, азыр агайыбыз окууну бүтүрө берир да, каникулда жөн жаппай дагы 5 пьеса алып келгиле деп атат. Эмки жылкыга даярдап. Ошого азыр изденип атабыз. Кайсы чыгарманы окуп атасыз, ушундай же пьесаны? Азыр пьеса окуп аткам, кыргыздын пьесасы. Кимдики эле? Марбай Жиевтики окшойт. Ар бир үйдө майрам беле ушундай. Ар бир үйдө майрам. Негизи канча бир китеп окуп чыккансыз баштан аяк алып караганда? Же санын билбейсизби? Бирок көп эле окуйсуз, китепке жакынсыз. Курстан бери окуп келатабыз. Ага чейин мындай өз алдынча мектептен. Ага чейин чын ушинтип китеп окуйм деп такыр ойлогон эмесмин, окуп да көргөн эмесмин. Эгерде ушундай окусам, окуучу кезимде билбейм, 5 менен бүтмөкмүн го дейм баарын. Окуучу кезимде мен орто баа менен бүткөм да. Эгер ушундай китеп окуп эметсем, анда мыкты менен бүтмөкмүн. Демек азыркы учурда эгерде баягы окуу жайдан жакшы бир бааны алыш үчүн, кийинки курска көчүү үчүн дайыма китеп окуш керек экен да сиздерде. Демек актёрдук чеберчиликке тапшырууда жөн гана ошол жерге чыгып бир образдарды жараткы койбостон бир канча чыгармаларды окуп, билим алуу менен мына ушинтип эл алдына чыгып келе жатышат. Дагы ушундай бир чет өлкөгө чыгып эл аралык деңгээлдеги фестивалдар же болбосо конкурстар, сынактар болсо, ушул эле болдубу же башка дагы болгонбу бул учурга чейин сынактардан? Буга чейин болгон, бирок биз биринчи жолу катышып, биринчи жолу барып келдик да, чет мамлекетке. Анткени толук спектакльга биз 3-курстан баштап катыша баштайбыз да. Ага чейин 2-курста өзүм айта кеткендей эле отрывоктор жалаң, үзүндүлөр менен да. Толук спектакльга биз 3-курстан баштап киришебиз. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздерге суроо беребиз конок тараптан. Мына ошол суроого жооп берсеңиздер, бул саатта дагы 101-дикти сиздерге ыйгарабыз. Андыктан катарда болуп туруңуз. Эгер суроолор бары болсо, сиздер дагы бизге 0508 400 100 номери аркылуу жиберсеңиздер болот. Жоопторду алып бергенге аракет кылалы. Эми азыр болсо тыныгуу, андан кийин жолугушабыз. Студиябыздын коногу Кайрат Дамирбеков, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд, чай Пиала Голд продукциясынын сапатын белгилей кетүү керек. Анткени чайдын бардык касиеттерин сактоо үчүн катуу санитардык сапат стандарттарына ылайык герметикалык таңгакталган булдам, жыт жана активдүү кошулмалар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү.
Келген коногубузга мен да мына ушул пиала голдтон чай куюп берейин. Бизде болсо Кайрат Дамирбеков. Кайрат, келиңиз, сизге чай сунайын, чай ичиңиз. Чоң рахмат. Анан биздин конокко суроолор бар болсо, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге айта кетели, суроо берсеңиздер болот, жооп алып беребиз. Ал эми азыр болсо Кайраттан сиздерге жооп болсун, сиздер болсо жооп жазыңыздар. Ким биринчи жазса 101-дикте карабыз. Анда Кайрат, сизде көрүүчүлөргө болгон кандай суроо бар? Мен ордо эле суроо бербей эле коеюн. Мен бир ырсаптарды айтайын, ошол кайсыл авторго кимдин калемине таандык экенин тапсаңыздар болду. Макул, анда жакшы угуп туруңуздар дейли. Акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзышкыла, сүйгүлө, кубангыла. Алтын күмүш дүйнөдөн эмне пайда? Ак сүйүүсүз жүргөндөн уялгыла. Ушул ырсаптар кимге таандык болсо жаза кетиңиздер. Мына ушундай. Бул саптарды уккансыздар болуш керек, көпчүлүк эле билет болуш керек, оңой эле тапса болот. Эң белгилүү кыргыздын сыймыгы деп атын айтып жиберейби. Мына ошол инсанга таандык. Урматтуу көрүүчүлөр, 0508 400 100 номери аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Анан Кайрат, чынында эле бир ырларды айтып өттүңүз, поэзияга жакынсызбы? Негизи баягы актерлорду көп учурда байкасак, театрда деле көпчүлүк учурда ушул ыр аркылуу жеткирген бир образдар бар, Поэзияга мектепте окуп жүргөнүмдөн бери поэзияга жакынмын. Өзүмдүн эжем ыр жазат. Эжем дагы, жездем дагы экөө тең акындар, ыр жазышат. Анан экөө бири-бирине ыр арнап отуп жакындап кеткен болуш керек, Экөө негизи ошол жактан таанышкан, ошол жаш акындардын немесинен экөө. Мен дагы ошол поэзияга жакынмын. Актерго поэзия керек деп ойлойм. Анткени кээ бир чыгармалар ыр түрүндө жазылган чыгармалар дагы бар. Мисалы, Шекспирдин Гамлет деген сыяктуу чыгармалары ыр түрүндө жазылган. Аларды ошол жеткире билиш керек да. Ошон үчүн поэзияга жакынмын. Эң соң келиңиз, анда бир сизге кезек берели. Бир чыгарманы поэзия түрүндө айтып бербейсизби? Анда Акжол Дооранбек уулу деген байкебиздин Кызган чагымсың деген барын окуп берейин. Сонун болот. Эх, сен десе кызган чагымсың. Жалгыз өзүң жан тумарымсың. Ооба сени жолуктурганча башкаларды жактырганым чын. Бири сендей кыял кечеле. Бири тынбай таттуу жечеле. Бири болсо көзү бакыраң, болбогон кыйлай берчеле. Эстедим. Бири бойчу, бири 65-тей болуучу. Бой элемес, чачы, кашы да купул мачындап толуучу. Бири абдан байоо жан эле. Маңдайында меңи бар эле. Ырды сүйгөн дили таап-таза, сөзүн уксаң тили бал эле. Бири менден өзүн тапчы эле. Бирөөнө ырым жакчы эле. Бирок дүйнөм ушунун баардыгын бир адамдан таппай жатты эле. Анан сага кезиктим. Баары бүтүп, сен деп ээликтим. Көрсө сени ошол кыздардын элесинен издей бериптим. Жалгыз өзүң жактырганымсың, жалгыз өзүң жан тумарымсың. Ширкен-ай, кандай сонун жазылган сөздөр, Кызган чагымсың деп жазылган чыгарма экен, Эң сонун жазылган. Чынында эле мен сизди агайыңызга окшоштуруп жибердим азыр, сиз поэзия айтып жаткан учурда. Эгембердиев Валиев агайдын үнүнө окшошуп кеткендей бир, же ошол адам айтып аткандай бир сезимдер калып кетет экен да, баары бир окшоштук бар экен. Агай негизи сабак окутуп жаткан учурларда кандай бир методдорду колдонуп силерге? Өзү айтып берип, аткарып берип, ушундай болсо керек, Биздин агай такыр өзү чыгып көрсөтүп берген эмес да. Ал ошол методду өзү аябай жаман көрөт. Өзү да айтат. Актерго эң жаманы бул бирөө чыгып көрсөтүп берген, бул эң жаманы. Ал нерсе сенин өзүңөн чыгыш керек деп айтат да. Сахнада 20 жолу болбойса 20 жолу өзүң жасайсың, 100 жолу болбойса 100 жолу кайра чыгып жасайсың да. Акыр болот бирок.
100 жолу кылып көр, 101-си сөзсүз болот деп айтат дагычы. Өзү чыгып такыр көрсөтпөйт. Демек, ал өзү көрсөтүп берсе, ал сени турап кайра аткара берет деген сыяктуу болсо керек. Аны көчөдөгү адам деле кылып коет, мисалы мону кылсаң да кылып коет да. Ошондуктан өзүңөн чыгыш керек деп айтат да көбүнчө. Чынында эле сиз актерлукка эмне болуп келип калгансыз? Мен актерлук кесипке билбейм, мага кичинекей окуп жүргөн кезимде азыр тайкелерим актерлор азыр Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында иштешет да. Тайкелериңиз, Анан эр тайын тартат деп коет эмес кыздар. Тайкелерин тартып, мен дагы аларды телевизордон көрсөм, же театрдан көрсөм, мен ушулардай болуп сахнага чыгып, киного түшкүм келет деп кыялданчумун. Анан мектепти бүтүрөр замат эле ушул окуу жайга тапшырып, мен дагы тайкелерим жолун жолдоп, актерлук кесипке тапшырдым. Демек, тайкелериңиз сизге бир кандайдыр бир кыялдарды жаратканга шык беришкен экен да. Тайкелериңиз кимдер актерлор? Жээнбек Моңошов, анан Аман Мамбетакунов Курчак театрында иштейт. Аларда өздөрүнчө бир нерселерди үйрөтүп айтышабычы, аларда жок өзүң кыл дешеби? Көбүнчө ал тайкелерим менен театрдан гана көрүшөм, алар дагы өздөрүнүн иштери менен алек, мен да өзүм окуум менен алектенип, мен өзүм сурабайм беле ал тайкелериме мону көрсөтүңүз деп, өзүм жазап, өзүм кылганга аракет кылам да. Жакшы. Келечекте мисалы кайсыл бир каармандын ролун аткарсам деп кыялданасыз же андай жокпу? Кыялымда билбейм, мен мага кандай роль келсе, ошону ойноп жеткиргенге аракет кылам. Андай бир ролду кыялданып көрбөптүрмүн чынында. Анткени бул учурга чейин бир актрисалардан маектешип жаткан учурда биз кыялданчубуз, мен ушуну аткарсам дечимин, анан кийин аткаргандан кийин өзүмө ыраазы болдум деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып калышкан да. Мен көбүнчө роль эмес, комедиялык жанрдагы ошол ролдорду кыялданчумун да, ошо элдерди күлдүрсөм, мени көрүп, элдер дагы күлсө деп, аны ойноп койдук буюрса. Негизи комедия бул агайым айткандай оор жанрда, трагедияга караганда азыр элди күлдүрүш кыйын. Элди күлдүрүш үчүн сен кошо күлбөй, сен серьезный болушуң керек дейт да агайчы. Сен серьезный болсоң эл күлөт дейт. Жакшы. Азыр Кайрат, сизден сурагым келип атат. Бир үзүндү аткарып бербейсизби? Албетте, жалгыз бир аз кыйын болушу мүмкүн сизге. Бирок бир ушул каармандын сөзүнөн үзүндү же болбосо аткарып берсеңиз сонун болот эле. Анда жанагы Джордж Фейдонун Айымдар кийимин тигүү үчүндөгү кыска монологум бар эле, ошону айтып кетейин. Макул, сонун болот. Аял муктап атат го деп кирем. Негизи бир ойношума барган болом. Анан түнкү саат 3 ойношум жок. Анан жаан жаап, жаанын алдында калып, анан үйгө келгендеги монологда ойношум келбей коюп, анан бар болуп кайра үйгө келгендеги. Үйдө жубайыңыз бар? Жубайым уктап аткан кезде. Уктап аткан кезде. Элестетели. Операдагы балга экинчи барып калдан Кудай сактасын. Кудай турат, мен ал жака барайын дегенде эле оюм деп колчу. Тиги сүйкүмдүү шайтан мадам. Мени жөн эле азгырып атпайбы? Негизинен сулуу же үй бүлөлүү кардарларды тейлеп эле коюш керек экен. Бул өтө кооптуу. Анан дагы тиги опера дегенде жаным берген неме. Түнкү саат 2-де, сааттын алдында. Бул эмнени билдирет? Келесиге окшоп саат 3-кө чейин күттүм. Анан келбей койгон көргөндө жүнүм бир ушундай кашайып кетти дейсиң. Тиги сааттын алдында тура берип, жанында суу болуп тоңуп калдым. Анан өзүмдү өзүм алаксытып, үйгө кайтып келдим. Акырын эшикти ачып кирейин десем эле, мынасыга бек такылдатууга болбойт. Аягым ойгонот. Асындырып кирейин десем, колумда эчтеке жок. Ошентип түнү менен тепкичте жатып, таңды күтүүгө туура келди. Мына ушундай. Сизди ойбой карап отуруп калыптырмын. Сону кылат экенсиз чынында эле. Анан чынында тепкичте болуп калабы, тепкичте күнүн өткөрөбү? Үйгө келсем, үй бек. Анан эшиктин алдында, жанында жатып, анан
таң атканда эшикти такылдатып анан малайым ачып анан акырын кирип кетем да. Мына ушундай. Өзүнөн көрсүн. Ал кармандагы. Негизи мына ошол Ташкентке барып келгенде, ал жактагы мына ушул наамды алып турсуз, мыкты актер деген кандайдыр бир сезимдер болсо керек. Бир башкача сезимдер болсо керек сөзсүз түрдө. Бул наамды чынында күткөн эмесмин. Анан күтүүсүздөн келгенде дагы чоң мындай толкундануу болуп, кубаныч болот экен. Бул жака Ташкенттен келгенден кийин да бул жактан да аябай көпкө чейин кетпей жүрдү ал сезимдер ичимде жүрүп. Чын эле ушул наамды мен утуп алдымбы деген сыяктуу сезимдер көпкө чейин ичимде жашап, анан биз негизи спектакль менен барганда ошол мыкты спектакль деген наамды алабызго деп барганбыз. Анан келип агайдын алдына дагы раз жүзүбүз жарык болуп ушул наамды утуп келдик. Анан агайым айткан, мыкты спектакльди албасаңар дагы бул мыкты мырзанын ролу бул биринчи планда турат дейт дагычы. Анткени спектакль режиссердун иши дейт ал. Ал силердин эмес, режиссердун иши, ал режиссерго биринчи пландагы болуп калат дейт спектакльдин. Ага көз каранды болот, Режиссерго көз каранды дейт спектакль. Мыкты актердун ролу бул силердин өзүңөрдүн иштеген ишиңер дейт. Анан ошондуктан мыкты актердун ролун жеңип алганыма чынында эле кубанычтамын. Эң сонун агайыңыздын дагы бир көксөөсүн кандыртырсыз да. Жакшы, алдыда дагы да болсо биз сөз кылабыз. Кененирээк урматтуу көрүүчүлөр, бизде болуп туруңуз, катарыбызда болуп туруңуз. Жогоруда Кайрат сиздерге бир ырсаптарын айтып берген болчу. Ошол ырсап кимге таандык деген суроо бергенбиз. Бизде белектер бар. Чамдаңыздар дейли. Азыр болсо тыныгуу кылабыз, бир канча көз ирмемден кийин кайра жолугушалы, музыканы кабыл алыңыздар. Программабызды уланталы урматтуу көрүүчүлөр, бизде болсо бүгүн студиябызда Кайрат бар. Эгерде биздин көрүүчүлөр арасында суроолоруңуздар бар болсо, Кайратка суроо бериңиздер, биз болсо жооп алып бергенге аракет кылалы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сергиткен жыты менен колдонуп көрүңүз. Өзүнүн уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Кайрат, чай ичкенди жакшы көрөсүзбү? Чай баарына эле жагат болуш керек. Көпчүлүк көп учурда кызыл чай кылып мен дайыма ичем дегендер бар го, ошондой сыяктуу. Кара чай деп коебу, кара чайды жакшы көрөм көбүнчө. Жакшы. Келиңиз, эми өзүңүз жөнүндө сурасак, каяктан болосуз, каяктын кулунусуз, кайсыл жакта балалыгыңыз өттү эле, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз? Өзүм Нарын областына караштуу Актала районунун Жаңы Талап айылында туулуп өскөм. Балалыгым ошол жакта өттү. 11 жыл ошол Байымбет атындагы орто мектебинде окудум, бүтүрдүм. Анан бул жакка келдим. Ата-энеңиз ошол жакта? Азыр айылда турушат. Алар актер болом десеңиз кандай кабыл алышты эле? Актер болом десем, агайым айтмакчы, актерду эч ким жакшы көрбөйт дегендей. Анан бирок каршы деле болгон жок. Жок, андай болбо, сен мындай бол деген жок да. Анан мен ОРТга тапшырдым. Бирок биздин окуу жайга ОРТтун кереги жок да. Анан тапшырып көрөйүн. Экзамен менен эле өтүш керекпи? Бул жактан өзүнөн экзамен тапшырып өтөсүң да. Анан ОРТ тапшырып көрөйүн кандай болсо дагы деп тапшырдым. Анан балым проходной балдан өттү, 125 беле ушундай бал алдым. Анан ал ОРТ ошол боюнча калды, кайра мен бул жака тапшырам деп туруп, кайра бул жака келип алдым. Керектелбептир да? Ооба, жөн эле тапшырып көрдүм өзүм күчүмдөн. Жакшы. Кайрат, негизи мындай
Актерлорду сиз деле мурда байкашыңыз болуш керек, өздөрү жашоосунда деле. Ал сиздин чачыңызды карап деле ушундай суроо пайда болуп кетти да. Өзгөчө болушат, башкача прическа менен жүрүшөт, кээ бирөөнүн стили такыр башкача, өздөрүн башкача алып жүрүшөт го негизи эле. Буга ошол жараткан образдар бир себеппи же кандай? Ооба, образ себепчи болот. Буга биздин агай атайын спектакль үчүн чачты 3 ай алдырбайбыз. Каяка чейин жетсе, ошака чейин жетсин алдырбагыла дейт да. Узун кылып жүрүш керекпи? Узун кылып жүрүш керек атайын спектакльге. Неге узун? Анткени алдырып салышпат эле, кыска роль болсо, өстүрүш кыйын ошол убакка келгендечи. Ошон үчүн өстүрүп жүргүлө дейт да. Анан алдырып салып мындай жасалма парик кийсең дагы жакын жерден элдин алдында башкача көрүнүп калат да. Ошондуктан өзүңүн чачың менен болгон жакшы да. Каалагандай жасап аласың. Мисалы менин образым Мулинон ролунда тармал чач болчу. Узун кылып өстүрүп туруп тармалдаткам да мен кайра. Өзүңүн чачыңызды тармалдаткам. Мына ушундай. Демек, образдарды жаратуу үчүн ушундай керектелет экен. Ар кандай көпчүлүк актерлорду байкаса болот, чачтары узун, көпчүлүккө башкача алып жүрүшөт го? Көбүнүн чачтары узун. Мисалы бир образ жаратты, ошол чач кайры өзүнө жагып калса, ошол боюнча калтырып коюшат көбү. Мен ушундай боюнча жүргүм келет деген. Ал эми чачы жоктордун да бир образдар болуп калышы мүмкүн да, ага кандай? Кандайлар болуп калышы мүмкүн, агай алдыр десе алдырабыз, ага да макул болсо. Ага да макул. Актерлорго кыйын эле экен бул жагынан. Ал эми кийим кече жагы кандай болот? Ага өзүңөр бир образда кандай кийингенин сүрөттөлөт да. Өзүңөр тандап кийесиңерби же бул ошол кандай кылып тандайсыңар, негизи кийесиңер? Кийимдерди каяктан аласыңар? Кийимди өзүбүз издейбиз. Тиктиребиз, таппасак, акчасына болгон жерге издеп. Бул спектакльге биз өзүбүз, ар кимибиз өзүбүз тиктирдик. Агайын келет, кийип көрөбүз, жакпайт десе кайра башкасын тиктиребиз. Ошентип отуруп Франциянын эмесин алып келиш керек болду бул жакачы, сахнага. Анан ошол фрактарды тиктирдик, кара, жашыл, көк. Ошол өзүбүз изденип, өзүбүз таап келебиз формаларды. Мына ушундай. Ал каражат кетет ага, Бул жактан өзүбүздүн каражатыбыз кетет. Эгер бирок кийинки келечекке бул өзүңө жардам болот да. Кийин өзүң изденип, өзүң мунун баарын өзүң таап, өзүң чыгарып атасың да, бул өзүңдөн чыгат да. Ага да ошентет, өзүңөр издеңгиле, өзүңөр тапкыла, баарын өзүңөр кылгыла. Кийинки келечегиңерге өзүңөргө жакшы болот деп. Бирок театрларда өздөрүнүн костюм версиясы бар, костюмдарды өздөрү берет театрда. Театрда, Азыр окуу процессинде биз өзүбүз таап келебиз. Келечекте кайсы театрда эмгектенсем деп ойлойсуз? Келечекте Жаштар театрына кирсем дейм, Бакең Шыдыкеев атындагы. Ошол театр жагат мага. Эмнеси менен? Билбейм, тайкем иштейт да болгон. Тайкем бар, тааныш аркылуу кирип кетем деп кой. Тааныш аркылуу таанышың болбосо эч жака кире албайсың да болгон. Тамаша, ошол театрга иштесем дейм, жаштар театры болгондуктан ошол өзүм дагы жашмын, ошол театрга киргим келет да. Башка театрлардан кайсы актерлорду баалап, ушул актердун бир чыгармачылыгын баалайсыз, мисалы? Көбүнчө азыркы Бишкектеги эң чоң театр бул Кыргыз драма театры да, Токтолот Абдымомунов атындагы. Ошол жака биз көп спектакльдерди көрүп барабыз. Биз үчүн ал жак бекер да, барып көрөбүз каалашынча. Анан ал жактан ушул азыркы кинодо дагы жакшы кетип атат. Ушул Аскат Сулайманов байкебиздин эмесин баалайм да, чыгармачылыгын. Ролдорду дагы театрдан дагы жакшы ойнойт, кинодо да жакшы ойнойт. Баардык жагын өзү бирдей алып кетет да. Ушул Аскат Сулайманов байкебиздин чыгармачылыгын баалайм. Сонун жаңы университетке келген учурларда ушу актерлорду, жылдыздарды көрүп, мисалы эл алдында жүргөндөрдү көрүп, бир башкача сезимдер болсо керек. Азыр көнүмүш адат болуп калдыбы? Азыр университеттен күндө көрүп, учурашып салам айтып өтөбүз.
башында биринчи курска келгенде мен бул байке ушул актер да ошакта иштейби деп жөн эле жүрөбү деп Биякта эле жүрөбү деппи? жөн эле жүрөбү деп таң калып ар бириме сүрөткө түшүп биринчи курста келе бергенде азыр болсо көнүм ишанат күндө көрөбүз. Алардын дагы адикедей жумушу катары кабыл аласыңар, Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Кайрат, сиз дагы бир жолу биздин көрүүчүлөргө эскертип бир кайталап айтып берип коеңузчу. Жогорудагы сиз берген суроо бул ырсап түрүндө болчу. Ошол кимге таандык деген суроо болчу, дагы бир жолу айтып койсоңуз. Акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзышкыла, сүйгүлө, кубангыла. Алтын күмүш дүйнөдөн эмне пайда? Ак сүйүүсүз жүргөндөн уялгыла. Ак сүйүүсүз жүргөндөн уялгыла, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул нерсени биз да каалап өтөлчү сиздерге. Бул ырсаптары кимге таандык, дароо жаза калыңыз дейли. Чынында эле сүйүү жөнүндө сүйлөшөлүчү. Сүйүү жаатында сизде кандай болуп атат? Жакшы элеби? Сүйүү жаатында азыр бойдокмун десең. Билбейм, азыр андай сүйүү деле планда жок чынында. Эмнеге? Келелек балким, Сүйүү келелек может. Окуп жүргөндө бала тоок сүйүү деп койчу эле. Окуучулук кезде болгон, андан бери мектеп учурунда. Андан кийин сүйүү келелек окшойт. Андан кийин сүйүү келелек. Башкысы окуу, жана окууду. Силерде жалаң мырзалар окуйсуңарбы? Жок, бизде азыр 4 бала, 7 кыз окуйбуз, 11. Кыздар көп турбайбы? Кыздар көп. Группалаштар. Группалаштардан кыздар көп. Алар багындыра албай атат го, Тамаша, албетте. Сүйүү жаатында дагы бүтүш керек экен. Демек, баягы мен азырынча ага убактым жок деп көпчүлүк айтат го. Бирок сүйүү өзү келмейчи, ал каяктан, Убакыт бөлөсүң, бөлбөйсүң, ал жөнүндө ойлогуң да келбей калат, сүйүү жөнүндө ойлонуп каласың эгер сүйүү келсе. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерден келген суроолорго кезек берсек, алардын бири мындай болчу: Азаматсың Кайрат, сени менен сыймыктанабыз деп, жердешиң деп жазыптыр. Атыңызды жазып койсоңуз сонун болмок экен. Тилекке каршы аягы 12:05 менен бүткөн абонент жазган экен. Жердешиңиз окшойт, атын жазбай калыптыр. Кийинкиси: салам, ийгилик каалайм. Бүгүнкү апамдын туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы, суранабыз, аябай деп жазыптыр. Апасынын аты Гүлмира экен. Сиз куттуктап коюңузчу, Гүлмира апасын куттуктайт дейбиз. Гүлмира эже, ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун. Бул дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды сизге каалайм. Бар болуңуз, уул кыздарыңыздын, жакындарыңыздын урмат сыйын көрүп, төрүн көркө болуп жүрө бериңиз. Эң сонун каалоо болду, биз дагы тилектеш бололу. Кайрат, актерлуктан башка дагы кандай өнөр бар сизде? Актерлуктан башка актерлук бул кесипти окуп атканда анын ичине баары кирет да. Мисалы, вокал, ырдайбыз, бийлейбиз, жанагы үн, дикция баардыгы коштолот. Баардыгын машыктырат. Ал жактан анткени актерго баардык нерсе керек. Кинодо кайсыл образ келсе, тартынбай аткара бергенге баарын үйрөтөт да бизде. Сахна чабышы дагы кирет. Мисалы, сахнада мушташканды үйрөтөт, бийлегенди үйрөтөт, ырдаганды үйрөтөт. Дагы кайсы сабактар. Калганы гуманитарный сабактар, теория жүзүндө үйрөнөт. Балким устачылык бир өнөрлөрүңүз бардыр. Устачылык кызыкпайм, жок. Спорт менен көбүнчө. Спорт менен, Футбол, волейбол. Жакшы экен. Бизде болсо келген жооптор бар экен, аларга назар салсак, бизде 3 туура жазыптыр. Ошону биринчи жибергени Элмирбек Иманалиевдин чыгармасы деп жазыптыр. 90-80 менен бүткөн абонент. Бул туурабы? Туура. Туура. Элмирбек Иманалиевдин чыгармасы болчу. Чынында жогоруда Кайрат берген суроо, же болсо ырсап кимге таандык дегенбиз. Туура таптыңыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 101-дикти салып беребиз, урматтуу көрүүчү. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Дагы да болсо, Кайрат, сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз келип бергендигиңиз үчүн. Дагы бир жакшы чыгармаларды жаратып, мыкты образдарды жаратып, мындай даамдын, наамдын
көбүн алып жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат. Анан бизден мына ушул Пиала Голдтон сизге чайы, анан кружкасы. Үйгө барып демдеп чай ичип, бизди эстеп туруңуз, Келиңиз. Алып коюңуз дейли. Негизи биздин көрүүчүлөргө айта турган эмне сөзүңүз бар? Көрүүчүлөргө Жакшы тилек же болбосо? Элибизде тынчтык болсун, токчулук, молчулук болсун. Анан ар бир адам алдыга карай умтулуп, максатына карай аракет кылгыла. Ошого жеткиле дейли. Сизге чоң рахмат, Кайрат. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуз.